Аксы райондук Малабек Токтополотов атындагы балдарга билим берүү борбору. Силер менен мен чебер колдор ийриминин жетекчиси Абасбек кызы Наркез. Бүгүнкү 23-сентябрь кыргыз тили күнүнө арналган онлайн сабагыбыздын темасы эл байлыгы эне тил. Сабактын максаты окуучуларга кыргыз тилинин улуулугун, ыйыктыгын түшүндүрүү, эне тилди сүйүүгө жана анын кадыр баркын көтөрүүгө, эне тилдин өнүгүшүнө салым кошууга үйрөтүү. Бүгүн 23-сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Мындан туура 31 жыл мурун, тагыраак айтканда 1989 жылы 23-сентябрда кыргыз тили мамлекеттик тил деген статуска ээ болгон. Мына ошол күндөн бери 23-сентябрь кыргыз тил майрамы катары белгиленип келет. Кыргыз тили жөнүндө ырсаттар. Кыргыз тилим асылдыгын актаган, кымбаттыгын бабам манас жактаган, тилин коргоп окко төшүн турса да, бирок эч ким эне тилин сатпаган. Менин тилим эзелтеден улуу тил, улуулугун, сулуулугун тыңдап бел, улуу тилди бурмалабай урматтап, улуу тилде эркин сүйлөп, ырдап жүр. Кыргыз тили кыргыз элинин өзүндө эле байыркы өтө көп кылымдар башынан өткөргөн. Байлыгы ашкан, кылдат ой-пикирлерди талапка ылайык толук бере алган, билим, илимге татыган, маданиятка кызмат кылган жана башка элдер менен болгон алаканы үзгүлтүксүз жүзөгө ашырган, өнүп өсө берүүдөн улам бекем сакталуучу тил. Кылымдарды карыткан эне тилибиз кыргыздын намысын сактай турган ар бир атууга керек. Ошондуктан кыргызды кыргыз катары, улут катары жашап калышынын туу чокусу бул кыргыз тили. Тил кыргыз элине жараткандан берилген. Кыргыз тили улуу тил экендигине шек жок. Бүгүнкү сабагыбыз силерге жакты деп ойлойм. Көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта калгыла.